Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ибн Кайим рахимахуллахның Дарт жана Дава деген китебинде адам баласы тек гана Аллах Таалам жөнүндө жакшы ой, жакшы үмүт, кечиримине, ырайымына таяна алуу жетпейт, сөзсүз аны коштолгон амал болуш керек деген баапта жүрөт. Ошол бөлүмдө жүрөт. Бул бөлүмдө ошо акыркы хадисине келип токтогонбуз. Лау та'ламуна ма алам ла дахиктум қалилан фала бакейтум кафиран деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде эгерде силер мен билгенди билгениңерде аз күлүп көп ыйламаксыңар деген. Мына бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын коркуусу ушундай. Бул болсо анын өткөн күнөлөрү дагы, алдыдагы күнөлөрү дагы кечирилген, бейишке бара турган дагы билген, кабар жетилген, мына ошондо дагы кандай коркуусу жана сахабалардын коркуусу. Ошондой абал болсо дагы бул дүйнөдөн эле айрым сахабаларга бейишке кирери дагы кабарланган. Ошондо да булар коркууну таштап салган эмес. Күнөөдөн корккон, тек гана ошо Аллах Тааламга үмүт менен таянып отуруп калган эмес. Мына бул дагы далалат кылып турат. Аллах Тааламга үмүт менен гана таянып амал кылбоо деген түшүнүк бул жалган түшүнүк, туура эмес түшүнүк деген. Анан эгерде ушул үмүткө, кечиримге, Аллах Таалам ырайымына гана таянып алуу менен адамдар кутулуп кете турган болсо, анда мончак келтирген хадистердин, тозоктогу адамдардын абалдары чоң күнөө менен, айрым күнөөлөр менен, ширк менен, капырчылык менен күнөөлөргө тобо кылбай канча деген азаптын түрлөрүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сүрөттөп, баяндап, ачыктап кеткен. Айрым ошол намаз окуган адамдардын азапка түшкөндүгү, момун, мусулманмын деген адамдардын тозокко түшкөндүгү абалдар канча деген хадистер келет. Ол болсо алар деле Аллах Тааламга ишенген, намаз окуган, иман келтирген, алардын да үмүтү бар, кечирим суроого истигфары бар, Аллахка жакшы ойдо таянган ою бар. Эгерде амалдын кереги жок болуп, главный жүрөк таза болсун деген нерсе ишке ашканда, анда мынча хадистер келбейт эле, момун мусулмандар жанагындай азапка түшпөйт эле деп автору бир нече хадистерди келтирип, мына ошол жерден улантат. Бул Имам Ахмад Муснадына келген Аби Умама деген сахабадан. Коля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчисинен кабар берип айтат. Кыямат кайымда күн адамдарга ушунчалык жакындыкта болот. Ушундай жакындыкта болот, алардын мээлери кайнайт дейт. Кадимки жана казандагы нерсе кайнагандай. Ушундай ириң кан, тер чыгат алардан. Ошол тер адамдарды мындай өйдө суудай болуп көтөрүлөт, бирөөнүн томугуна чейин келет. Ириң кан, тер. Бириникине болсо шыйрагына чейин келет, тизесине чейин. Бирине болсо курсагына чейин келет. Бири болсо чөмүлөт деген. Ушунун баардыгы эмнеге жараша? Күнөөлөрүнө жараша деген. Ар бир адамдын күнөөсүнө жараша ириң, суу, кан, тери. Жана күндө ошого жараша жакындык болгондугу кабар берилген. Кананда үмүт менен кечирим, ырайым болуп кала турган болсо, ошого эле таянып алып амал жок боло турган болсо, күнөөнүн залакасы тийбейт деген адамдар. Күнөө зыян бербейт, эгне жүрөк таза болсун дегендерге. Мына ушул күнөөгө баткан адамдардын махшар күнүндө, кыямат күнүндө сурактагы абалы. Кандай коркунуч абал. Ушунун баардыгы күнөөнүн кесепетинен. Мына ошон үчүн адам күнөөгө жеңил карабаш керек. Аллах Таалам кечиримдүү, ырайымдуу, анын кең пейил деп коюп, алданып калбаш керек. Мындайча айтканда, күнөөгө жеңил карап, ошол нерсеге таяна албаш керек деген. Аллах ырайымдуу, кечиримдүү, ооба, ким үчүн? Тобо кылган адам үчүн. Аллах Таалам ырайымдуу, кечиримдүү ким үчүн? Солих амалдарды кылган адамдар үчүн. Аллах Таалам ырайымдуу, кечиримдүү ким үчүн? Себептер жасаган адамга. Анан тобо кылбаса, истигфар кылбаса, кечиримдин, ырайымдын, жакшылыктын себептерин аткарбай, күнөөнү улантып, ар сөздүн башын бир сүйлөп, тобо кылбай уланта берген адамга фа инналлаха шадидул айқоб, чындыгында Аллах Таалам катуу азапка салат дейт. Андан кийинки хадисте кимде ким өзүнүн напсин өйдө көтөрүп, менменсинсе, керек болсо ошол менменсингени текеберлиги адамдын басышында да, карашында да, жүрүшүндө да билинип калат. Же басуусунда менменсинген болсо, Аллах Тааламды кыямат кайымында жолуктурганда ачуулуу абалда жолуктурат деген. Бул кимдин акысын айтып атат? Текебер. Напсиси ооруп калган адам, өзүнө өзү таң берген адам, адамдардын үстүнөн караган адам. Ал эми кичпейил адам, тозоктон корккон адам,
эртеңки күнү акыретинен корккон адам текебер болбойт эч жокто. Андай адамды Алла таалам көтөрөт. Ким текебер? Ошол өзүнүн келечегине коркпогон, тозоктон коркпогон, нафсисин өйдө көргөн адам. Алла сактасын туугандар, мына кээде сооп иш менен деле адам текебер болуп кетет. Шайтан ошого пикир салып, мындай өзүнө өзү таң берип коет. Сен канча жылдан бери намаздасың, канча жылдан бери жакшылыктасың, элге окшоп арак ичпедиң, жаман жолго баспадың деп адамга ушундай ойлорду берип, адам өзүнө өзү таң бере баштайт. Мындайча айтканда, мен бейишке кирбесем ким кирет анда деп. Жанагындай кече эле намаз окугандарды үстүдөн карап, бул байкуш эми намазын баштаптыр деп. Мына ошентип адам өзүнө өзү оорутуп алат. А кээ бирлер күнөөкөр адамдар жанандай жагы менен баланчадай болуп намаз окуй эле койду, эң негизи жүрөк таза болсун, мен үмүтүм, оюм, пикирим жакшы деп. Текеберчилик дагы бул дагы жүрөк оорулдан. Андан кийинки хадисте кыямат күнүндө, бул да имам Ахмад китебинде келген, муснадында, кыямат күнүндө жанагы сүрөтчүлөр азапталат деген. Аларды могу жараткан, могу тарткан, могу жасаган нерсеңерди кайрадан тирилткиле деп азаптайт деген. Бул жанагы ар бир сөйлөкөт жасап, эстелик жасап атпайбы адам селекетинде, ошолор кирет. Жандуу нерселерди тартып, эстеликтерди куруп, мына ушулга боюнча дагы хадис келген бир нече. Чоң күнөөлөрдү эскерип келатат. Күнөөлөр менен адам кадимкидей эле тозокко түшүп калат. Мусулман болсоң дагы, момун болсоң дагы, ыймандуу болсоң да, оюң жакшы болсо да, кечирим сураган болсоң да, жакшы ойдо болсоң дагы, эгерде сен ошого тооба кылбасаң, адам астагфирулла деп жүрө бериши мүмкүн, бирок күнөөнү улантып жүрө бериши мүмкүн. Тооба кылбашы мүмкүн. Бул жалганчылардын истигфары деп коет. Бир чоң күнөө ишти кылат, зынаны кылып келет дагы астагфирулла. Кайра билет бир жумадан дагы зына кылам деп. Планында да бар. Кредит алат, кайра астагфирулла деп коет. Кайра барып алып алат. Билет эртең дагы алам деп. Мына ушундай абалдарды айтат туугандар. Улантып жүргөн, билет дагы эле кыла берем деп. Бул жалганчылардын истигфары дейт. Ал кичинекей күнөө, чоң күнөөлөргө истигфар жарабайт. Пайда бербейт бул нерсе. Ага астагфирулла керек эмес, ага чын жүрөк менен чечим керек. Ошого өкүнүү керек, таштоо керек. Баланча үчүн, тигинчү үчүн эмес, Аллах Тааламдан коркуп ташташ керек. Кайтпайм деп бекем белин байлаш керек. Анан астагфирулла десе жарашат. Аллахым эми кечире кой, мына мен таштадым, алдыңа кайттым, келдим. Ушул нерсени мен кайтара көрбө деп. А шайтан көрдүңүздөр кандай кылып адам менен ойнойт. Болду айта бер. Главный жүрөгүң таза болсун. Баланчалар бошоп, кээ бир жана коррупционер адамдар айтып коет экен. Бирөөнөн уктум өзүм. Мен дейт аз эле взятка алам дейт. Менин үстүмдө чоңдор бар, мындан чоң алат дейт. Көрдүңүз, өзүн алдап атат. Тозокко түшсө ушулар түшөт болуш керек. Мен 10дон 1 алам дейт. А булар болсо 5 колун тыгып алат дейт. Мына адам өзүн өзү ушинтип алдап, соротуп, кантип алданып калган билбейт. Аллах сактасын. Андан ары хадисте, Бухариде келген бул хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ида сора ахлул жанна фил жанна ва ахлун нар фил нар, жиа бил маут хатта юқафа бейнал жаннати ван нар." Бейиш адамдар бейишке киргенде, тозок адамдар тозокко киргенде өлүмдү алып келет дейт. Ушул так ортого коет, бейиш эли да көрүп турат, тозок эли да көрүп турат. Өлүм деген бар. Ошону Алла Таалам өз кудурети менен кадимки сөйлөкөттөй кылып алып келет. Анан үн салат адамдарга: "Эй бейиш элери, бүгүндөн баштап силерге өлүм жок. Силер түбөлүктүү бейиште каласыңар" деп. Жана ошондой эле тозок элерине да үн угулат: "Эй тозок элери, бүгүндөн баштап силерге өлүм жок, түбөлүк каласыңар" деп. Фаяздаду ахлул жанна фарахан иля фарахихим. Бейиш элери сүйүнүчүнө, кубанычына чек жок, кубанычына кубаныч толот. Ал эми тозок элери кайгысына кайгы толот дейт. Бул ушу бейиш элери менен тозок элеринин абалында айтылган хадис. Шейх Фаузан хафизахулла түшүндүрмө берип, бул өлүм периштеси эмес дейт. Айрым адамдар ушуну түшүнүп алат. Мындайча айтканда, жана адамдардын жанын алып жүргөн периштени алып келип соет экен деп ойлойт дейт. Жок, ал эмес, бул өлүмдүн өзүн деп айтат экен. Бир маанилеринен өлүмдүн өзүн Алла Таала ушундай сөйлөкөт кылып берет. Бейиш элерине да көргөзөт, тозок элерине да көргөзөт. Мына ошол жерден мындайча айтканда мындан ары өлүм деген түшүнүк жок. Тозок эли да өлбөйт, бейиш өлү да өлбөйт деп айтат дейт. Эч кимдер өлбөйсүңөр деп. Бейиш ээлери кубанышат, тозок ээлери капырлар кайгысына кайгыга батат. Эмнеге? Себеби алар өлүмдү тилешет. Өлүп калып, жок болуп кетсе экенбиз, топурак болуп кетсе экенбиз деген дери аяттарда келген. Мисалы Зухруф сүрөсүнүн 77-аятында "Вана адау" тозок ээлери айтат экен периштелерге кайрылып:
Роббиңе айтчы бизге өлүмдү берсинчи депчи, биз өлөлүчү деп. Я малику лиякди алейна роббук. Роббиңе кабар берип айтчы бизге өлүмдү эле берсинчи, өлөлүчү деп. Кимдер айтат? Тозок ээлери. Керек болсо алар тозок ээлери Кудайга түз кайрыла албай калат. Ошондой кылып Аллах Таалам бууп коет тилдеринде. Периштеге кайрылып атат. Өлүп жаныбыз тыйылып тынч жатып калсак экен деп эңсешет дейт. Бирок ол нерсе болбойт. Аллах Таалам Тоха сүрөсүнүн 74-аятында иннаху ман яти роббаху мужриман фаинна лаху жаханнам, кимде ким ал күнүндө Роббисине бузукулук абалында келген болсо, анын бара турган жери тозок болот. Ла ямуту фиха ва ла яхья. Ал жерде ал адам өлбөйт, жашоодо сүрбөйт деген. Мына ошондой капырларга, мушриктерге кыямат кайымда түбөлүк тозок деп ачык эле аяттар келген. Эч ким аны тана албайт. Ал эми мусулмандар түбөлүк тозокто калбайт. Күнөөсү менен калган болсо, күнөөсүнүн жарашынча ошо тообосу кабыл кылынбай калган, бул дүйнөдөн тообосуз өтүп кеткен, Аллахтын жазасына кабыл болуп калса, ошонун көлөмүндө гана тозокто жатып, анан кайра чыгышат. Андан кийинки хадисте ман иштара таубан би ашратин дарахим фиха дирхамун харамун лам якбаллох лаху салатан мадам алейх. Кимде ким 10 дирхамга бир кийимди сатып алган болсо, ошол дирхамдын бири арамдан болсо, Аллах Таалам анын намазын кабыл кылбайт деген. Бир эле дирхам. Мисалы 1000 сом таап келип, ошонун 50 сом арамдан болуп турган болсо, ошол тамагы арам болду саналат. Же тапкан окаты арам болуп саналат. Бузат деген сөз, Кудай сактасын. Намазын кабыл болушка себеп болот. Бул дагы жанагындай түнүктөгү адамдарга жооп берүү дейт. Шейх айтат. Шейх Солих Фаузан. Кимдер? Бүгүнкү күндө ушундай адамдар бар дейт. Эми кичине арам болсо эч нерсе болбойт, зыян бербейт деп. Мисалы булар кимдер эле? Жанагы процентке акча берген компаниялар. Азыр түрлүү аттарды кое албады. Мудараба, мушарака, диндеги шариаттагы бар сооданын түрлөрүнүн атына аттап алат өздөрүнө. Бирок ичин карасаң шарттары дал келбейт. Исламский рассрочка деп коет. Же болбосо такситти, мудараба дейт, мушарака, мурабаха дейт. Карасаң ичинде эч нерсе жок. Же болбосо экөө туура келсе, мына жактан төртөө туура келбейт. Аты ислам аты, бирок ичине кирсең башка эле нерсе. Анан айтып коюшат. Ай бул бир кичине зыян бербейт, бул эч нерсе болбойт деп. Мына 9 адал болуп, бир арам болгондугуну зыян берип атат. Эмнеге? Намазы кабыл болбой атат. Ва хада айд. Мына бул ачык коркунучтуу нерсе. Арамдын азы гана болсо дагы анын коркунучу чоң. 9 адал менен шатымга бирөөнү эле арам кылып коеюнчу деген ал шайтандын ою. Толук тазаланыңыз. Мына намаз окуйм, орозо тутам, Кудайга шүр садака кылам, жакшылык кылам. Бүт дерче адал. Кредит меле арамда болду дегендер бар. Калган баары сону ушул кредит эле алган адатым бар деп. Калган бар жашоом бар адал дейт. Урдабайм, кыянат кылбайм, алдабайм, арам. Шайтан көрсөтүп, ал айт, эч нерсе болбойт, сен 90% жашооң адал жашоо. Анан ушу 10%ын бир аз взятка алып жашай берем. 10%ын бир аз ушул жактан арам келсе. Эмнеге деген сен жашооңдо адал көбүрөөк. Тигини жаап кетет деп ойлойт. Анткен жок го пайгамбар алейхиссалам. Бул башка сенин жашооңдогу канча деген жакшылыктарыңды тосуп атат. Орозоңон тосот, намазыңан тосот, дуаңан тосот, берекеден тосот. Кээ бир адамдарга айтсаң дейт, ай могу фирма, же могу процент менен алек болот экен, сүткорлук менен иштейт экен. Болбойт го булардан алган десе, жок, булардын проценти аз эле деп айтат экен. 2% депчи. Ал 10% болобу, 20% болобу, 30% болобу айырмасы жок. Ошол эле сүткорлук болуп саналат. Ошол эле кредит болуп саналат. Мындай чыккан 90% булардыкы адал, 10 эле пайызы кредит деп айтышат дейт. Булардын оюнда булар аракет кылды, ушунча 90% адал, 10 эле пайызы арам, 90% жаап кетет деп ойлойт. Мына эмнеге? Ошол кийим менен намаз окугандыктан намазы да кабыл болбойт. Себеби жанагы кийим арам кийим. Себеби ал кийимди урдалган же кыянат кылган кийимди сатып алып туруп, же 10% ал кийим арам жол менен келген. Мына ошол намазына таасир берип атат. Кана эмне деп жооп берет жанагы фатва берип 90% адал, 10% арам болсо эч нерсе болбойт, зыян бербейт дегендер. Деп шейх автору шарх берип аткан Шейх Солих Фаузан хафизахуллах суроо иретинде берип атат. Эгер кичине арам болсо эч нерсе болбойт, зыян бербейт дегендер. Алла сактасын. Андан аркы хадисте арак ичкендерди да келтириптир. Арак ичкендерди кыямат кайымда булар жана ириңди, канды керек болсо ушундай Алла Таалам кордойт экен булар.
жанагы бузук аялдардын, зынада жүргөн бузук аялдардын этек кириндеги канды ичет деп да келишет. Алла сактасын. Ошондой ириң кан нажас нерселерди ичет. Кимдер? Арак менен өтүп кеткен адамдар. Арак ичип жүргөн адамдар. Аракына тобо кылбаган адамдар. Жеңил карагандар. Күнөөлөр ушинтип топтоло берип, топтоло бир адамда ошол адамды курутат дейт. Керек болсо кичинекей күнөөлөр болсо да. Кичинекей күнөөлөр болсо тобо кылбай, истигфар кылбай ошон тоодогу таштарда, кичинекей таштардан. Автору мунун бардыгын эмнеге келтирип атат? Мунун бардыгы күнөөгө жеңил карабагыла, тобону кечиктирбегиле, Аллах ырайымдуу, кечиримдүү деген үмүт, жакшы ой менен жүрө бербегиле, шалдырап, ныксырап, кайдыгерлик менен жашооңорду өткөрө бербегиле деген чакырык ушунун баары. 2-3 күндөн бери мына ушул баптан чыга албай атабыз. Ушунчалык көп хадистер келтиптир. Автор айтат, мен жашоомду ушул адамдардан чарчадым дейт, көрдүм дейт, көп көрдүм. Бурал эл менен аралашты да, суроолорду карайт. Аалым деген эми эл менен аралашат да. Караса көп көргөн ушул темада адамдарды шайтандар кадимкидей азгырып салгандыгын. Күнөөгө жеңил карап салган. Силер нары баргылачы деп койчу экен да. Нары баргыла, коркута бербегилечи. Сага караганда мага Аллах таалам ырайымдуу. Мен Алла таалам деген бул мен ата-энемен да ырайымдуу. Ата-энем мага зыянды каалабайт эми. Аллах каалайбы мага? Эмнени кааласам кылам. Мага арам деп айтпагыла. Күнөө деп айтпагыла. Деп адамдар кулактарын жаап алып, Кудайдын ырайымына, кечиримине таяндым. Менин оюм жакшы ойдо. Кандай ойлосом Кудай ошондой берет. Хадисте бар го. Кулумдун оюндай болом деп. Менин оюм бейишке кирем. Менин оюм кечиримдей болом. Менин оюм ырайымына бөлөнөм. Болду, ошо оюм менен жеңем деп туруп, күнөөлөрүн каалаган кыла берген. Тыйбагыла мага. Эч нерсе дебегиле. Анан автор айтат, ай туугандар, элдер, мончо хадистерди каяка алып барасыңар? Ошол ырайымды, кечиримди айткан ким силерге? Пайгамбар айттуу. Эми ошол пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атпайбы? Ачуусун, каарын, азабын. Эмнеге силер бир жагын аласыңар да, бир жагын таштайсыңар? Бул чынчыл эмес адамдардын кадамы. Жана адамдар сөздөрдөн урдайт го, адамдын максаты чынчыл болбосо акырын сөздү урдап, бул мындай деди, тигиндей деди деп туруп барып бүлөң салган, фитна кылгандар, ызы-чуу кылгандар. Максаттуу, чынчыл, инсаптуу адам сурайт, эмнени көздөдүңүз деп эки тарабын угуп, анан чечим кылат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Иякум ва мухаккарати зунуб. Силер күнөөлөргө жеңил кароодон оолак болгула деп атат. Жеңил карабагыла дейт. Фаиннахунна яштами'на аля раджул хатта юлхикна. Бул күнөөлөр адамда топтоло өрүп, адамды курутуп жок кылат дейт. Анан бир мисалды келтирген пайгамбар алейхиссалам. Бир топ адамдар дейт. Чөлдө баратып, кеч кирип калат дагы, ошол жерде түнөйбүз деп калышат. Анан баягы адамдар кечинде түнөгөндө эмне кылышат? От жаккысы келет. Анан ар бири таркап барып, бири бир таяк алып келет, бири бир чыбык алып келет, бири дагы бир дөңгөч алып келет. Ар ким алып келип жана жерге топтогондо эмне болот? Үйүлгөн от болуп калат. Аны жакса эмне болот? Күйүп жалындаган, алоолонгон от болот. Мына бул болсо ар жерде жаткан чыбык эле алар. Дөңгөч эле, түмүр эле. Бирок алар топтогондо эмне болду? От болду. Мына адамды ушинтип сүрөттөгөн. Калп айтат, кыянат кылат, ушак айтат, анан туруп эле намаз окуп аткан адамдар оозун тыя албайт. Кээбилер туруп азыр WhatsApp'тан деле бири-бирин ушактай берет экен. Суроо берип атса да кээбилер бири-бирин жамандап. Ушак деген бул адамга жакпаган нерсе, болду ушак. Мени жеңем мындай, тиги абысыным мындай, тайкем мындай деп адамдын кемчилигин айтып атасыңбы? Болду ушакка түшүп атасың. Сообуңду берип атасың. Ушунчалык кыйналып жүргөн сообуңду берип атасың. Аттиңа эгер адамдар ушул ал салафтар муну айтканда, эгер адам билгенде ошо канчалык бирөөнү жамандап ушак кылуу менен анын күнөөсүн алып атканыңды, сообуңду берип атканда, ооздорун ооздук тамакта. Көдбөйт, кайдыгер ошон үчүн кенен берип атат. Азыр штрафтардан адамдар коркуп атпайбы? Билет да акчаны төлөйт. Кадимкидей ремен тагыңыздар, ремен тагынып калды. Линия токтогулес, токтоп калды. Себеби аягында барып ол чойгон акчаны төлөп атат штрафтан. Сак болуп калышты мисалы. Бул жактан эмне? Кайдыгер себеп. Андан ары хадисте кыямат кайымда ошо кыл көпүрө деп угуп жүрөсүздөр. Сол хадистерде келген. Кыямат күнүндө эң коркунучтуучулардын бири. Кыяматта тозоктун үстүнө сырат көпүрөсү коюлат. Ал ушундай кылдан ничке, кылычтын мийизинен курч. Кооптуу көпүрө болот. Бардык адамдар ошол жерден өтүшөт. Керек болсо ал жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү биринчи болуп өтөт. Ошол учурда
пайгамбарлардын бардыгы өтүп аткан эмне деген сөз айтат? О Аллах сактай көр. О Аллах саллим самаламат кыла көр бизди деп дуа кылып өтүп кетишет. Бул ал күндүн канчалык оор экенин кабарлап турат бул хадисте. Көпүрөгүнүн, ушул көпүрөнүн эки жагында илгичтер болот. Алар адамдарды иштерине жараша, мындай амалдарына жараша илип алат. Өтүп баратканда эле мындайынан жанагы илгичтер тартып алат бери. Алдында от ошол жакка кулап түшөт. Кимдин амалдар жаман болсо, жанагы илгичтер тартат. Кимдин амалдар шалак болсо, көчөдөн жай ташбакадай кыйрап өтөт. Кээ бирөө чагылгандай өтөт. Кээ бирөө жоргаттай өтөт. Бул дүйнөдө Аллахтын буйругуна, тыюусуна, кылган мамилесине жараша өтөт. Аллахтын ырайы менен айрымдар түз аман эле кулап өтүп кетишет. Андан кийин Аллах Таала өкүм чыгарууну бүтүргөн соң тозокко түшкөндөрдүн арасынан ошол жана кыл көпүрөдөн кулайт да айрымдарчы. Кулаганда ошолдун арасынан момундар болот. Алар жүрөгүндө Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок деген жалгыз Аллахка сыйынган адамдар эле. Анан не дейт Алла Таалам периштеге буйрук берет. Бул тозокко кирип, ар бир жүрөгүндө ла иляха иллаллах бар Аллахка сыйынган шерик кылбаган адамдарды алып чыккын дейт. Анан периштелер тозокко киргенде ошол адамдарды эмнеси менен айырмалайт десеңиздер, сажда кылган жерлеринен тааныйт. Себеби тозок сажда кылган жерди күйгүзбөйт. Жана адам дарат алганда колу, буту, ушулардын баардык асарлары калат. Сажда кылганда жери дагы тозок күйгүзө албайт дагы. Ошол жеринен периштелер таап туруп, жанагы сажда кылып бул дүйнөдө Аллахка сыйынып жүргөн адамдардын баардыгын тозоктон алып чыгат. Ал адамдар тозоктон чыкканда денелери ушунчалык катуу күйүп калган, таанылгыс абалда болот. Ошондо Аллах Таала аларга тирүүлүк суусу деген бар. Ошону куят. Бул кайтымкы жанагы жамгыр катуу жааганда, суу каптаганда жерден өсүмдүктөр чыгат го, так ошондой өсүмдүктөй болуп, кайрадан өсүп чыгышат дейт. Мына ошентип бейишке киришет. Мына булардын намазды окуган экен, келмеде келтирген, ширк да кылган эмес, капырчылык да кылган эмес. Эмне кылышкан? Чоң күнөөлөрдү кылып жүргөн. Чоң күнөөлөргө тобо кылбай өтүп кеткен. Тозокко түшүп калып атабы? Түшүп калып атат. Кайда жанагылар бул? Жүрөк таза болсун дегендер. Оюң таза болсун дегендер. Кыла бер дегендер. Аллахтын ырайымы, кечирими өтө кенен, бирок аракетиң жок, себебиң жок, амалың жок болсо, көпүрөдөн кулайсың, Кудай сактасын. Бул дүйнөдө кандай шалакылык кылып жүргөн, так ошондой шалакылыкта өтөт. Кээ бирөө чагылгандай, кээ бирөө жоргодой, кээ бирөө жүгүрүп, кээ бирөө Аллахтын ырайымы көз ирмемде өтүп кетет. Буйругун буйруктай, тыюусун тыюудай, тозоктон коркуп, бейишке үмүт кылып, Алланын ыраазылыгын үмүт кылып жүргөн адамдардын абалы башкача болот. Андан аркы хадисте эмнени келтирет? Жанагы 3 түрлүү адамды келтирет. Муну угуп билип эле жүрөсүздөр. Жеңил карабагыла деген баптан айтып атат. Кыямат кайымында эң биринчи ушу 3 адамды Алла Таалам суракка алат. Биринчиси согушта шахид болгон адам. Эмне кылдың десе, мен сен үчүн согуштум, анан ушул жакта шахид болдум дейт. Алла Таалам сен жалган айтасың. Сен эл мактасын. Батыр деп айтсын, эр жүрөк деп айтсын дедиң. Ошол нерсе болду. Мулду менен жерге сүрүлүп барып тозокко түшөт дейт. Экинчисин сурайт. Сен эмне кылдың десе, мен илим үйрөндүм, илимди үйрөттүм, Куранды үйрөттүм дейт. Анан Алла Таала мага да неаматтардын баарын көргөзүп айтат. Сен да жалган айтасың. Эмнеге сен Куранды үйрөттүң, бирок адамдар аалым деп айтсын. Азыркы тил менен айтканда, о, сонун окуйт экен, чырайлуу окуйт экен Куранды. Же бул шундук аалым экен деп айтсын деп. Ошондой дүйнөлүк бир максатты көздөдүм. Аны дагы мурду менен жерге сүйрүлүп тозок кирет. Анан үчүнчүсүндө жана ырыскысы кенен берилген, кайрымдуулукту көп кылган адамды чакырат. Ага да Аллах Таалам бүт неаматтарын эскерип айтат. Сен эмне кылдың десе, Аллахым бир да жолду таштабадым, бүт жага кайрымдуулук кылдым, жакшылык кылдым дейт. Жалган айтасың, сен дагы адамдар берешен деп айтсын, кайрымдуу адам деп айтсын, эл мактасын, мындай тиңдей, ушул дүйнөнүн насиби үчүн айттың. Аны да тозокко мурду менен сүйрөлүп барып кирет дейт. Дагы башка бир хадисте айтат, ушул 3 адам дейт, биринчилерден тозокко кирет деген. Биринчилерден болуп кирет деген. Алла сактасын. Көрүсүздөр, бул нерсе жеңил карабаш керек. Болбосо үчөө тең шарапаттуу амалдын үстүндө жүргөн адамдар. Эң жакшы амалдарда. Согушта өлгөн, айтып атпайбы? Согушта өлгөн адам. Жерин, элин коргоп өлгөн адам болот. Экинчиси, өмүрүн илимге арнаган, өмүрүн Куранга арнаган, адамдарга жакшылык үйрөткөн адам. Үчүнчүсү, өмүрүндө тапкан акчаларын, байлыгын баарын сарптаган кайрымдуулук жакшылыктарга. Не деген амалдар бул? Мына болсо ушулардын ошондой үйрөнгөн Куранны үйрөткөн илими, таркаткан садакалар актап кетмегеле булардын каталары. Максаттары себеби башка болгон. Ошон үчүн кээде амалдын сүрөтүнө каралбайт.
Ошо адамдар көп алданат. Сырткы көрүнүшүнө, сүрөтүнө кызыгат. Ага кызыкпаш керек. Ал-айбра бил мақасид. Максатың эмне ушул амалдан? Жүрөгүңдө түпкүң эмне ушул? Не үчүн сүйлөп атасың? Эмне үчүн кылып атасың? Ким үчүн кылып атасың? Мына ушуну адам өзүнө суроо бериш керек ар бир өзү. Бирөө мактасын, көрүнөйүн, угулайын, ооздорунда ээ болоюн, жакшылыкка жетейин, адамдарга сүйкүмдүү болоюн, жылдыз болоюн, макталайын, даңкталайын, тарыхта калайын деген оюң барбы? Анда ошол эле экен да сенин максатың. Акырет эмес экен да. А мусулман, момун адам ал нерсени каалабайт. Аны Алла Таала белек катар берип койсо өлгөндөн кийин кээ бирөө мактала берет. Аны ал адам каалаган эмес. Ал Аллахтын жүзүн, ырайымын, кечиримин, ыраазылыгын ихлас менен кылган адам. А бул адамдар эмне кылган? Аллах Тааланын ыраазылыгын, акыретти көздөгөн эмес. Ушул дүйнөнү көздөгөн. Тарыхта калайын, элдер мактасын, жактасын, мени ооздорун алып, кылымдан кылымга эскерип турсун. Кайрымдуулук десе алдыма ат салдырбайын. Илим десе менден өткөн илимди болбойт. Бүт жагын ушуну көздөшкөн, Кудай ыктасын. Мына ошон үчүн бул жерде эмнени көргөзүп атат? Ихлас, ихлас, ихлас. Аллах Таалам үчүн кылуу, Алланын ыраазылыгын көздөө, акыретти көздөө. Булардын ниети бузук болгондуктан амалдар жардам берген жок. Мына ошон үчүн ниетке жараша, максатка жараша амалдын акыбети ачыкталат. Ошон үчүн амалдын көптүгүнө эмес, кооздугуна эмес, сырткы формасына эмес, түпкүрүнө караш. Рия жок, ширк жокпу амалда? Көргөзүү жок, угузуу жокпу? Дүйнөлүк бир максат жокпу ошо кылууда? Керек болсо анын сүрөтү, көлөмү чоң болсо да, ички максаты башка болсо, тоодой амал кылса да пайда бербейт. Ошон үчүн Ибн Таймия айтыптыр, адамдардын арасында эң мыктылар пайгамбарлар болгон. Ал эми адамдардын арасында эң жаман адамдар пайгамбарларга окшошкон адамдар дейт. Кандайча десе, пайгамбарларга окшошот, бирок чындыгында алардай эмес дейт. Эмнеге алардай эмес? Пайгамбарлар акыретти көздөгөн, Алланын ыраазылыгын көздөгөн, дүйнөнү көздөгөн эмес. Алар ихлас менен кылган. Бирок сыртыңда, келбетиңде пайгамбарга окшошкон менен ичиңде башка болуп атпайбы? Ошондуктан амалдын сырткы көрүнүшүнө караба. Пайгамбарга окшошуу жакшы, бирок ички максаты башка болгондуктан адамдардын эң жаманы болуп калды. Эгерде ички амалы туура болгондо, анда сонун болмок. Пайгамбарлардан кийинки эң мыкты адамдар болуп, пайгамбарлардын мураскорлору болмок. Чынчылдардан, шейттерден адамдардын эң жакшы болмок, эгер ички жагы да окшошкон болду. Ихласы, ниети. Ал эми бул адамдардын жанагы кайрымдуу, аалым, карке, кайрымдуу, берешен, жоомарт деген айтсын деген, тарыхта калам, элдер мактасын, даңктасын, мага эстелик жазасын, эскерип турсун деген адамдар көп да ошондой. Ушинтип мен мактаса арманым жок эле, тарыхта калсам арманым жок эле деп. Кабырда азап жалып жатса, адам бар сени мактап атса, кыжырың келбейби, Кудай сактасын. Не деген акыл бул, не деген түшүнүк? Аллах Таалам ыраазы болсо сени эстеп коелу. Аллах ыраазы болсо жетиштүү ошол. Бүт жакшылыкка жеттиң деп эйлей бер. Кааласаң өтүп кеткенде энди эле сени мактаттырып, Аллах кабыл кылса жер бетинде атыңды да даңктап коет болду. Ошо ихласың болгондуктан. Бирок адамдар бул жактан адамдардын оозуна ээ болом деди эле. Же Аллах Тааламдан да ээ болбойт, адамдардан да ээ болбойт. Ал эми ихлас менен Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн адам эки жакка да Алла Таалам берип коет белек кылып. Кээ бир алымдарды Алла Таалам канча деген алым, 10 кылым өттү, 15 кылым өттү, мына атын эскерип атабыз. Тарыхта калып атпайбы? Болбосо бул нерсени алар көздөгөн эмес. Илим таркасын, жакшылык таркасын, адамдардын жакшылыгына себепкер бололу деп акыретти көздөп, Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн. Аллах Таалам баарыбызга ихлас, иман берсин, ниетибизди, ички дүйнөбүздү тазалап оңдосун. Риядан, ширктен, көргөзүүдөн, угузуудан, дүйнөлүк бир максатты көздөп алуудан бизди сактап оолак кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.